Элдик банк ачык акционердик коому Билайн Кыргызстан бренди менен иштеген Sky Mobile компаниясынын 100% акциясын сатып алуу боюнча келишимди жыйынтыктады. Бул чечим Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен ишке ашырылып жаткан ыраттуу мамлекеттик стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат жана улуттук кызыкчылыктарды бекемдөөгө, санариптик инфраструктураны өнүктүрүүгө жана экономиканы модернизациялоого багытталган. Стратегиялык телекоммуникациялык активди сатып алуу заманбап финансылык жана санариптик кызматтарды интеграциялоо, жарандар жана бизнес үчүн технологиялардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле инновациялык өсүштү өбөлгөлөө үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Келишим ачык айкындуулуктун жана кооперативдик башкаруунун эл аралык стандарттарын сактоо менен жүргүзүлдү. Бул инвестициялык климатты жана өлкөнүн экономикасынын негизги секторлорунун туруктуу өнүгүүсүн бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Чүй облусунун аймагында мыйзамсыз жолдун жээгинде соода-саттык, анын ичинен күйүүчү май саткандарга катуу чаралар көрүлүүдө. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Чүй облусунун аймагында кооптуу жүк аталышындагы рейдтик иш-чара 2025-жылдын 12 августунан башталып, 30 августуна чейин жүрмөкчү. Рейдтин максаты жол жээктерин иретке келтирүү, жол жээгиндеги күйүүчү май саткан жарандарга укук бузуулар кодексинин 179-195 беренелерине ылайык айып пул салуу. Алардын бардыгы учурда 93.500 сомду түздү. Урматтуу жарандар, жолдун жээгине туруп мыйзамсыз соода-саттык, күйүүчү май сатууга жана коопсуздук жүктү уруксаты жок ташууга болбоорун эскертебиз, дешет маалыматта. Чүй облусунда айыл чарба багытындагы жер тилкелерди мыйзамсыз бөлүштүрүү, сатуу фактыларына шектелип, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кызматкерлери кармалды. 2025-жылдын 6 августунда Аламүйдүн райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан жер тилкелерин өзүн билемдик менен ээлеп алууга жана мыйзамсыз курулуштарга бөгөт коюу максатында комиссия түзүлүп, Аламүйдүн районуна караштуу Васильевка айылынын номер 578, 569, 580 контурунда текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада айыл чарба багытындагы айдоо жана жайыт жерлерге бир катар мыйзамсыз курулуштар жүргүзүлгөндүгү белгилүү болуп, мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Бул факт Аламүйдүн райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 212 беренеси жер тилкелерин мыйзамсыз ээлеп алуу жана курулуш жүргүзүү менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин жүрүшүндө жер тилкелер айрым депутаттар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан мыйзамсыз документтер даярдалып, курулуш жүргүзүүгө уруксат берилгени аныкталган. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө бул факт боюнча жергиликтүү кеңештин бир депутаты, мурдагы жергиликтүү кеңештин бир депутаты, Айлыкбөттүн жер адиси жана Васильевка айылынын бир тургуну кармалып, Аламүйдүн райондук соту тарабынан камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып, тергөө абагына киргизилген. Тергөө иштеринин жүрүшүндө бул адамдар тарабынан мыйзамсыз документтер даярдалып, курулуш жүргүзүүгө уруксат берилгени аныкталган. Андан тышкары бул жерлер боюнча келип түшкөн арыздардын негизинде келтирилген зыяндын суммасы 3 миллион сомдон ашкан. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-жылдын 31 майындагы токтомуна ылайык айыл чарба багытындагы жерлерге турак жай курууга тыюу салынган. Ага карабастан Чүй облусунда жерлерди өзүн билемдик менен басып алуу жана мыйзамсыз курулуштарды жүргүзүү фактылары уланып келет. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы жарандарды мыйзамды сактоого чакырып, жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүү, куруу же сатуу аракеттери үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгын эскертет. Sizin atınızdan içilgende.
Биз азыр Аламүдүн районуна караштуу Теплые ключи эс алуу жайында турабыз. Бул жерге келгенибиздин себеби бул жерге бүгүн тиешелүү органдардан, мисалга ала турган болсок, айыл өкмөтүнөн, акимияттан жана башка органдардан өкүлдөр келишкен. Эмнеге дегенде, өзүңөр көргөндөй, Моореке аккан суунун боюн бойлоп орнотулган, мыйзамсыз орнотулган боз үйлөр же болбосо кандайдыр бир эс алуу жайлар, ошондой эле контейнер, магазиндер толугу менен текшерүүгө алынат. Аны текшерүү үчүн атайын органдардын бардыгы келген. Бардыгын алгач эскертүү берилет. Неге жазылып Жазылыш керек болсо да негизи 5 жыл 10 жыл депчи. Зероный книгалар бар да. Мына бар. Биринчи объект текшерилди. Анын толук документтердин бардыгы бар экен. Мындан улам акт түзүлдү. 100 метр деп жанагы суу коргонуу зонасын аныктаганга чейинки жыл болсо керек бул. 2008 жанагы. Мына азыр биз экинчи объектиге келдик. Бул объекттин кожойкеси дагы бардык тиешелүү уруксат кагаздары бар дейт. Азыркы тапта органдар тарабынан толугу менен ал документтер текшерилүүдө. Sizin atınız menен түзүлгөндө? Жай жерге эмеледи. Ошо жердин арендасы. Документтерибиз бар эле. Бул жер мага тийиштүү эмес, мен бул жерде иштейм только. Агамдыкы да. Анан документ ошо агамдын колунда. Бул жакка алып келип сактай албайбыз. Биз эртең менен келебиз, кечинде деп коебуз. Ошол себептен бул жерде кармай албайбыз да документ. Маалыматка караганда айрым объектилер өзүңөр көргөндөй бардык талапка толугу менен жооп бербейт экен. Мисал ала турган болсок, айрымдары норманы сактабай, өзүңүздөр көргөндөй кылып сууга жакын койгон. Комиссиянын иши боюнча токтоло кетсек, бул баягы соцсетке чыгып кеткен маалымат боюнча иш алып барып атабыз. Ошол Аламидин Капчыгайдын ичинде салынып аткан объекттер боюнча элдер кайрылып, ошол нааразычылыгын көрсөтүп, ошол объекттердин салынып аткан объекттердин баары мыйзамдуу же мыйзамсызбы, эч кандай архитектуралык көрүнүштөрү начар болуп атат. Баягы жер участкалар кандай кылып берилген толугу менен маалыматты жыйнаш үчүн комиссия, межведомственный комиссия түзүлгөн. Ошол ишин алып барып атат. Комиссиянын айтымында тийиштүү текшерүүлөр толугу менен өткөрүлүп, мониторингдер жүргүзүлгөндөн кийин, бардык документтер топтолгондон кийин тийиштүү күч органдарына тапшырылат. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, Утуйерка Чүй, Аламүдүн району. Бишкек шаарынын ичинде каналдардын боюндагы мыйзамсыз курулуштарды аныктоо жана алдын алуу боюнча рейд өттү. Жер суу көзөмөл кызматынын адистери ар бир тилкени кыдырып, курулуш ээлерине мыйзам талаптарын түшүндүрүштү. Биз азыр Чыгыш Чоң Чүй каналынын боюнда турабыз. Мыйзам боюнча суу каналдарынын жээгине жакын аралыктан курулуш салууга тыюу салынат. Бирок айрым жерлерде бул талаптар бузулуп, турак жай же башка объектилер салынган. Мына көрүнүп тургандай бул объектилер суунун каналдын үстүнө чыгып кеткен. Мындай объектилер ремонт учурунда техниканын киришине гана тоскоол болбостон кооптуулукту да жаратат. Суу кодексинин 69 беренесинде каралган ал жерде ошол суу коргоо зоналары тилкелери боюнча атайын норма каралган. Ошол боюнча андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 271 токтому бар. 7 июль 1995 жыл чыккан. Ошол токтомго ылайык бардык суу объектилеринде ошол анын ичинен каналдар, бөлмөлөр, дарыялардын жээги суу коргоо зоналары каралыш керек. Өзүбүздүн жобобузга ылайык, ыйгарым укуктарыбызга ылайык аларга эскертүүлөрдү берип, айыппулдарды салып, ошондой эле
баштапкы калыбына келтирүү боюнча жазма буйруктарды берип келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Текшерүү маалында айрым объекттер каналдын жээгине өтө жакын, ал тургай үстүнө курулганы аныкталды. Мындай учурда ээсине мыйзам бузуу жөнүндө эскертүү берилет. Эгер белгиленген 30 күндүн ичинде чара көрүлбөсө, айып пул салынып, курулушту бузуу талабы коюлат. Бүгүндөн баштап текшерүү башталып атат буякта. Анан жыйынтыгында эгерде ошонун баары мыйзамдуу болгон болсо, ким берди уруксатты, муну сактайбыз. Экинчиси, мыйзамсыз болсо, бул курулуш иштерин буздурабыз да. Буздуруу боюнча эми биз мэрияга беребиз. Мэрия бул сиздердин территорияда өткөн каналдын жээгинде курулуштар мыйзамсыз экен. Ушулар боюнча буздуруу иштерин алып барыңыздар. Суу тилкеси акыркы күндөгү жана суу тилке 15 метр калыш керек или 9 метр боюнча калыш керекпи? Ошол жөнүндө мэрия өзүнүн службалары менен кеңешип чечишип, ошол боюнча иш алып барыш керек. Өтүп бара жаткан тургундар канал боюндагы мыйзамсыз курулуштар тууралуу өз пикирлерин билдиришти. Алар мындай объектилер жөө жүрүүгө тоскоолдук жаратып, экологияга зыян тийгизерин жана кооптуу экенин белгилешти. Ошондой эле мыйзамсыз курулуштарды тазалоо демилгесин колдой турганын айтышты. Кечинде келсең, мисалы, мыяктарда мастар көбүрөөк жүрүп калат. Кичинекей балдар менен өткөндө нары берисине кичине мешейт этет да. Суу бууга деле мисалы мыяктардан массастар түшүп алып мыякта жүрөт. Мен мисалы мыякта канча жылдан бери жашайм. Бу жерде ызычуу көп да. Жээгинен 10 метр алыс болуш керек да, бош жай болуш керек да. Анткени каналда сел жүрүш коркунучу бар, ошол учурда тазалаш керек. Ар кандай жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир каналдын жээгинде 10 метрден алыс жайгаш керек. Ну, конечно же, это неправильно. В первую очередь, это не экологично. Вот как же, как до этого сказал мой отец, вот, как минимум 10 метров должно быть расстояние. Это экологично и хорошо для жителей этого города. Адистердин айтымында канал жээгин тосмолоп алуу суунун агымын бузуп, коопсуздукка жана экологияга терс таасир этет. Мыйзамсыз курулуштар боюнча рейдтер мындан ары да улантылат. Айдана Камалидин кызы Кудрат Ташмурзаев, УТРК Чүй. Эми Кара-Балта шаарынын тургундарынын турак жай маселеси чечилет. Мамлекеттик ипотекалык компания үстүздөгү жылдын февраль айында 4420 батирлүү комплекстин курулушуна капсула салынган. Учурда 60 блоктун 24 блогу тургузулуп, курулушу кызуу жүрүүдө. Кара-Балта Сити турак жай комплекси 15 кабаттуу 60 блоктон турат. Анда жашоо үчүн бардык заманбап шарттар каралган. Маселен 700 орундуу 2 мектеп, 280 орундуу 2 бала бакча, аны менен бирге унаа токтотуучу жай жана балдар ойноочу аянтчасы кошо салынат. Кен план боюнча 66 блоктон турган 15 кабаттуу үйлөр, 2 мектеп, 2 садиги бар, өзүнүн парковочный зона, парктар бар. Азыркы күндө 24 блокто жумуш жүрүп атат. Астыңкылары 2-чи кабатка жетип калды. Арты болсо фундамент куюлуп, подвалдын стеналары көтөрүлүп атат. Сапат боюнча арматуралар российский бүт, лабораториядан протоколдорун чыгарып атабыз. Бетондун протоколдорун чыгарып атабыз, баары сапатка жооп берет. Комплексте 1 жана 2 бөлмөлүү 3036 батир каралган. Ал эми 900дөй 3 бөлмөлүү батир болот. Ремонту менен даяр жасалып тапшырылат. Белгилетсек, Кара-Балта шаарында учурда 60 миңден ашуун калк жашайт. Кара-Балта шаардык мэриясында 2000ге жакын адам батир жана үй салууга, участок алуу үчүн кезекте турат. Мамлекеттик ипотекалык компанияга Кара-Балта шаардык мэриясы тарабынан 34 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Кара-Балта шаарында негизинен бүгүнкү күндө 60 миңден ашуун адам жашап келатат. Ошол эгемендүүлүк алгандан бери биздин шаарыбызда курулуш маселеси аябай бир орчундуу маселелердин бири болуп келген. Негизи эле Чүй облусунда өндүрүшү өнүккөн шаар болгондуктан биздин шаар тургундарынын саны күндөн күнгө тез өсүүдө. Ошого байланыштуу бүгүнкү кезекте Кара-Балта шаарынын мэриясында батир алганга, жер алганга 1600төн ашуун жарандар кезекте турат. Ошол мукташтык бизге дагы аябай бир орчундуу маселелердин бири болуп келген. Ошол
Кара Балта шаарынын мэриясы тарабынан мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүнүн курулушуна ушул шаардын ыңгайлуу жеринен 34 гектар жер бөлүнүп берилген. Кудай буйруса, ошо биз дагы үмүттөнүп отурабыз. Белгилеп кетчү жагдай Чүй облусунун аймагында учурда 18170 батирдин курулушу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча, өлкө боюнча 70 миңге жакын батирдин курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Анын ичинен баса белгилеп айта кетчү, ушул Чүй облусунун Кара Балта шаарында салынып жаткан 4420 батирдин курулушу бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жатат. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй 100дөн ашуун куруучулар 2 смена менен иш алып барышууда. Кара Балта Сити турак жай комплексинде 80 коммерциялык жай каралган. Шаарчада балдар аянтчалары, эс алуучу жайлары дагы болот. Кара Балта шаары Жайыл районунун борбору болгондуктан турак жай маселеси негизги көйгөйлөрдүн бири. Ушул тапта курулушу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйлөр 2027 жылдын 4-кварталында биринчи этабы пайдаланууга берилет. Белгилөтсөк, учурда өлкө боюнча 70 миңден ашуун батир мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жатат. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК, Чүй, Кара Балта шаары. Сусамыр өрөөнүнүн коюнуна баткан айылдардын биринде 86 жаштагы Кадралиева Туркулене жашайт. Баатыр эне намын алган каарманыбыз өмүрүн үй бүлөсүнө, эмгекке жана кыргыздын байыркы каада салтын сактоого арнаган. Балдарыма окуун дедим, тарбияладым, жакшы окушту. Балдарым баары окуп бүттү. Окуусун бүткөндөн кийин үйлөнүштү. Андан кийин өстөрүнчө окутулуп атат. Эми азыркы жаш энелерге мына келиндерибиз эне болуп калды, апа болуп калды. Анан аларга айтабыз эми. Эланайындар, биз мынтип окуткузбуз, ошондой болгула, жакшы келин болгула. Эми жакшы эле сапаттарга ээ болушту. Эмгектик кылган жок. Окуусун окуп атышты. Ал 12 баланы жарык дүйнөгө алып келип тарбиялап өстүргөн. Бүгүн алардын арты неберелер, чеберелер, кыбыралар менен уланууда. СССР жылдарында жолдошу экөө малчы болуп иштеп кой багышкан. Кыштын чилдесинде жайдын аптабында ай талаада эмгек кылып, жер менен элдин ырыскысын тапкан. Алардын мээнети ошол кездеги гезит журналдардын бетине чыгып, айылдаштары арасында сыймыкка айланган. Биз өзүбүз 12 бир тууганбыз, ошо апам 12 бала төрөгөн. Ошол атам апам бизди чоңойту баарыбызды. Атам малчы болуп иштечи, передовой чаң болчу. Аны эрте менен эрте турчу атамчы. Ошентип мал баккан үйрөтүп, апам болсо баарыбызды тургузуп, тамагын берип, тазалап, бул 12 бала багышты эле кыйын эле. Эмгекчил Баатыр эне кол өнөрүн да мыкты өздөштүргөн. Өз колу менен ак боз үй көтөрүп, жүн сабап, кийиз басат. Түрдүү туш кийиздерди жасайт. Кол өнөрдү ошол башынан эле үйрөттүм кыздарыма. Сабак окугандан кийин колдору бош болсо үйрөндү, машина тигишти, курак курашты, өзүм жасаган окатты жасашты, бири сыйлашты, жакшы балдар болду, чоңоюшту. Ар бир өрнөк ата бабанын тарыхы, кыргыз аял затынын мээнети менен көркөм дүйнөсүнүн айкалышы. Баатыр эне өнөрүн кыздарына үйрөтүп, кол өнөр жоголсо улуттун руханий байлыгы жоголот деп айтып келет. Бизге деген эшке апам багыш камыр жууруп, каламасын жазап, каймак менен ысык чай дайындап, саат 8де бизди ойготчу. Балдарын тургула тамак дайындап. Ошо кымыз менен, жалаң эт менен, балык менен, ана борсок менен чоңойдук. Өтө мээнеттери күч. Апамдын өнөрчүлүк жагынан айтсам, апам аябай үчтө адам, өзү боз үй көтөргөн, кашкыр ичик, түлк ичиктерди жасаган, көлдөлөңдөрдү жасаган, ана бизге да үйрөткөн, курактарды кураган апам. Ушунда өтө мээримдүү адам, бизге үйрөтүп, башка жакындай мээнеткеч жактан тарбия берген да бизгечи. Бул апамдын боз үйүнүн туш кийиздери. Апам боз үй көтөргөндө кураган курактары бизге дагы үйрөтүп кеткен. Бизге сабактан келгенден кийин эми чоңоюп, өзүбүздү караганга жетишип, чоңоюп калгандан кийин
үйгө келгенде ушул иштер менен алек болчубуз, кол өнөрчүлүк менен куракты көрсөтчү. Андан кийин мына могу боз үйүнүн апам көтөргөн боз үйүнүн жабык башы, ушулардан мына момундай жеңелерим менен биргеликте уштарын токуганбыз. Андан кийин өрмөк сокконду үйрөткөн. Боз үйдүн боолору, бу жерде өрмөктөрү, боолору. Ушуну мен 10-11 класста апам Ойгайың деген жайлоого чыкчубуз, ал жак алыс абдан. Апам менен атам менен ошол жака жайлоого чыгып, бээ саганды да үйрөнүп, анан ушу өрмөк сокконду үйрөнгөм да. Бүгүн анын кыз келиндери апасынан алган билимин улантып, кийинки муунга өткөрүп жатышат. Атүркүл энени айылы өзгөчө урматтайт. Себеби ал өз өмүрү менен жаштарга үлгү көрсөттү. Эмгекти сүйүүнү, ынтымакты, сабырдуулукту үйрөттү. Кадыралиева Атүркүл бир эле үй бүлөсүнүн эмес, бүт айылдын сыймыгы. Эмгекчил, колу, акыл насааты, тарбиясы менен жаш муунга жол көрсөтүп келет. Назира Бегалиева, Айдана Камалидин кызы, Кудрат Ташмурзаев, УТРК Чүй. Кыргыз Республикасынын энергетика министри Талайбек Ибраев жана Орто Азия инвестициялык холдинги ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Ахмет Муджахид Орен Казарман жана Көкөмөрен ГЭС каскадын куруу боюнча инвестициялык келишимге кол коюшту. Бүгүн болжол менен 1,5 жыл мурда башталган Кыргызстандын тарыхындагы эң маанилүү күндөрдүн бирин өткөрүп жатабыз. Казарман Көкөмөрен ГЭС долбоорлору боюнча жалпы кубаттуулугу 2000 вольттон ашкан эрик гидроэлектрдик долбоорлордун инвестициялык келишимдерине кол койдук. Kapasitelere ulaşacak bu hidroelektrik projelerinin nihai yatırım anlaşmaları imzalarını attık. Долбоордун жалпы кубаттуулугу 2217 мегаватт болуп, анын алкагында 340 чакырымдык 500 киловольттук электр берүү линиясы курулат. Ошондой эле ГЭС курулуп бүткөндөн кийин кесипкөй инженер адистер даярдалып, жумуш орундары түзүлөт. 2 ГЭС биригип 2 гигаваттан тегерегинде электр энергия чыгарат да. Булар менен чогуу биз бул ГЭСтерди 5 проектлерин жасап бүткөндөн кийин бир 5 жылдын ичинде куруп бүтөт деп сүйлөштүк. Азыркы убакта эң эле көп убакыт алган бул тариф маселеси. Тариф маселеси менен да Кудай буйрса өзүбүзгө ыңгайлуу деп кылып сүйлөштүк. Азыркы күндө булар проектин жасап келгенден кийин биздин министерство строительстводан, курулуш министрлигинен экспертизадан өтөт. Ошондо мындайча айтканда биз эки компаниянын ортосунда тариф маселесин ошону тактайбыз. Белгилей кетсек, Казарман ГЭС каскады Нарын дарыясында жайгашып, курамында 4 ГЭС, ал эми Көкөмөрен ГЭС каскадынын курамында 3 ГЭС бар. Айдана Камалидин кызы, Жумой Исманалиев, УТРК Чүй.